Кыргызстанда 19 май саат 10:00 карата коронавирус жуккан жаңы 27 учур катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өкмөт үйүндө өткөн онлайн брифингде билдирди. Анын айтуусуна караганда, жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1243 адамга жетти. Бишкек шаарынан 6 учур болуп атат. Нарын областында 11 учур, Ош областында 6 учур, жана Санкт-Петербургдан келген биздин жарандардын арасынан 1 учур, Солилецктен келген биздин мекендештердин арасынан дагы текшерүүлөр жүрүп, ошонун ичинен дагы бир 3 учурун таптык. Ошентип Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы саны 1243 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 154 болду, Ош областында 195, Ош шаарында 124, Чүй областында 104, Солилецктен келгендердин арасынан 104, Бишкек шаары 316, Санкт-Петербургдан 14, Баткен областынан 25, Нарын областында 194, Искөл областында 13. Ал эми сутка ичинде дагы 71 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Ошентип, республика боюнча бүгүнкү күнгө карата жалпы 898 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Жалпы COVID-19 вирусун жуктуруунун 1243 учуру катталып, коронавирус жуктурган 14 адам каза болду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом дүйнөлүк саламаттыкты сактоо ассамблеясынын виртуалдык жыйынында жакында коронавирус илдетинин келип чыгышы боюнча көз карандысыз иликтөө башталаарын билдирди. Бул тууралуу Pars Today агенттиги кабарлады. Аданом коронавирустун келип чыгышы боюнча көз карандысыз иликтөө мүмкүн болушунча тез арада башталаарын айтып, Кытай бул иликтөөлөрдү колдойт деп билдирди. Бардык өлкөлөр коронавирус эпидемиясынан сабак алышты. Ар бир өлкө жана ар бир уюм өз жоопторун изилдеп, өз тажрыйбаларынан сабак алышы керек деди ал. Анын айтымында, коронавирустун жайылуу коркунучу дагы деле жогору жана аны менен күрөшүү үчүн узак жолду басып өтүү керек. Жыйындын жүрүшүндө Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кытай коронавирустун келип чыгышын иликтөөгө дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна $2 миллиард өлчөмүндөгү каражат бөлүп берерин билдирди. Коомдук транспорттар жана кийим-кечи саткан базарлар 25 майдан баштап иштейт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 19 майдагы онлайн брифингде билдирди. Маалыматка ылайык, 25 майдан тартып кийим-кечи саткан базарлар, 50 кишиден ашпаган кардарларды кабыл алган тамактануучу жайлар жана коомдук транспорт өз ишин жандантат. 25 майдан тарта иштөөгө уруксаат берилген жайлар жана транспорттар санитардык эпидемиологиялык тартиптерди сактоо менен ишин башташы керек, дейт Боронов. Андан кийинки чөйрө бул театрлардын, музейлердин, көргөзмө залдардын жана галереялардын, китепкана жана маданияга артуучу жайлардын ишмердүүлүгү жанданат. Акыркысы 25 майдан тартып шаар ичиндеги коомдук транспорт кызматын көрсөтө баштайт. Коомдук транспорт атап айтканда бул автобустар, троллейбустар жана кичи автобустар жүргүнчүлөрдү шаар ичинде ташуу иштери жанданат. Бул жерде дагы буларга атайын талаптар коюлат. Ошол талаптын негизинде ошол канча отуруп жүрө турган биздин жүргүнчүлөргө орундар болсо, алардын ичинин арасындагы аралыкты сактоо, ошол коомдук транспортко кирүүдө, ошого отурууда сөзсүз түрдө маскаларды тагынуу маселеси сөзсүз түрдө сакталыш керек. Бул ошол коомдук транспорттун ээсине, ошондой эле кайсы ишкана караса, ошол ишкананын ээсине же болбосо жетекчисине коюлуучу талаптар болуп эсептелинет. Кыргызстанда 24 май күнү Ороз айт майрамы белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ислам шариаттарында Рамазан айынын башталуусу жана аяктоосу айдын жаңырышына карап аныкталат. Рамазан айы кээде 30 же 29 күн болот. Орто Азия мусулмандары үчүн эл аралык астрономиялык обсерваториялардын тажрыйбаларын пайдалануу менен 2020 жылдын 24 май жекшемби күнү Орозо айт майрамы деп белгиленди деп айтылат муфтияттын билдирүүсүндө. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кошумчалашкандай, жогорудагы көрсөтүлгөн күн айдын чыгуусу боюнча бир күнгө айырмалануусу мүмкүн. Орозо айт майрамы ыйык Рамазан айынын аякташын билдирет. Белгилей кетсек, быйыл Кадыр түн бүгүн 19-нан
20 майга караган түнү белгиленет. Кыргызстанда ороз айы 24 апрелде башталган. 2020 жылдын 19-20 майында күтүлүп жаткан нөсөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт деп билдирет Кыргыз гидромет борборунан. Учурда Ош облусу боюнча жалпы 360 жерде жер көчкү жүрө турган аймактар аныкталган. Алардын кесепетинен 2500 үй бүлө кооптуу аймактарда жашашууда. Мындан улам облустун Алай, Өзгөн жана Кара-Кулжа райондорунда жер көчкү жүрөт деген аймакта жашаган үй бүлөлөр үчүн коопсуз жерге 87 даана чатыр тегилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Алай районунда Ташкороо участогунда 18 чатыр, Кара-Кулжа районунда 15, ал эми Өзгөн районунда 20 чатыр убактылуу тегилип, жергиликтүү бийлик менен биргеликте жарандарды көчүрүп чыгуу боюнча иштер жүрүүдө. Папан айыл өкмөтүндөгү Жар башы участкасындагы айылда дарыянын жээги бекемделип дамба курулду. Алчалуу айылына сел өтүүчү жерге көпүрө курулду. Айыл өкмөттөгү Андауыл участкасында Каракамыш сел каналын тазалоо иштери жүрүүдө. Кызыл Тоо Арал ички каналынын башы өзгөчө кырдаалдардан АБРге кирген. Дамба орнотулат, дайым болсо. Жана жергиликтүү бюджеттен азыр ошол эле каналдын сел түшкөн жерлерин тазалоо иштери жүрүп атат. Жыл сайын жаз мезгилинде жер кыртышынын абалы турукташканга чейин кооптуу аймакта жайгашкан калктуу конуштарда жер көчкү жүрүү ыктымалдуулугу пайда болот. Кооптуу аймакта жашаган Өзгөндө 1812, Алайда 377, Кара-Кулжада 255, Кара Сууда 31, Араванда 6, Ноокатта 5, ал эми Чоң Алайда 2 үй бүлө бар. Ал эми кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүп чыгуу боюнча биздин өздүк курам ошондой эле жергиликтүү бийлик органдары тарабынан эскертмелер берилип келүүдө, түшүндүрүү иш-чаралар жүрүүдө. Атап айтсак 1997 эскертме берилди бүгүндө. Жалпы кооптуу аймакта жашап жаткан жарандарга. Ош областындагы 1369 үй бүлөгө мамлекет коопсуз аймактан жер тилкелерин берип, тийиштүү жардамдарды көрсөткөнү менен алар көчпөй жатышат. Учурда 2000ге жакын үй бүлөгө эскертүү таркатылды. Мыйзамдын 289-беренесине ылайык кооптуу аймактардан тургундарды көчүрүү жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Бирок алардын учурда баягы жер жок болуп, бир райондон бир районго трансформациялар уруксат бербей, тийиштүү министрликтен уруксат албай, өкмөттүк деңгээлде чечилбей, жана суудасы каралып элек 1200дөй бар, бирок 1200дөй адам өзүнүн баягы жерин да алган, суудасын да алган, бирок көчпөй жаткан адамдар. Алардын 370-и сотко өткөрүлүп берип, учурда 270 адамга соттун чечими чыгып, сот аткаруучулардын гана укугу болгондуктан алар тараптан эскертүүлөр берилүүдө. Маалыматтар боюнча республиканын аймагында 3900дөн ашуун үй бүлө кооптуу жерлерде жашайт. Анын 2488-и Ош областында, 1367 үй бүлө Жалал абадта. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.